10 жашар баланын атасына жазган каты баарын ыйлатты. Менин сүйүктүү баатырым Человек-паук. Ал сыяктуу крутой болуп, кылмышкерлерди кармап, асманда учкум келет. Бул кинону күн сайын көрөм. Жакында эле өзүм супер баатырдын баласы экенимди билдим. Жакшы окуганым менен сөз укпаган тентекмин. Сабактан чыгып, Куба, Жами, Арс төртөөбүз жүрө беребиз. Үйгө кеч барам. Апам кабатыр болуп сыртта турган болот. Бирок урушпайт. Келгениме сүйүнүп, дароо тамагын ысытат. Мектеп формамды бир күн кийем. Ушунчалык кирдеп калат дейсиңер? Экинчи ирет кийгенге жарабайт. Аны апам жууп коет. Карындашым бар, ал азыр кичинекей. Эч нерсе түшүнбөйт. Атам жумуштан түндө келет. Үйгө кирип эле апамдан баары тынчпы деп сурайт. Атам биз менен көп ойнойт. Отурганда чуркап келип, байкатпай жонуна жабышсам, ооруп кетти. Балам, антпей жүрчү, дейт. Дайыма биз уктап калганда келет. Бизди жаман көрөт окшойт. Ошентип күндөр өтүп жатты. Бир күнү тайынема ооруп калыптыр. Апам менен карындашым аны көргөнү кетти. Атам мени үйдө жалгыз таштагандан коркту окшойт. Биринчи жолу жумушун алып алды. Атамды бир кабинетте отуруп иштейт экен десем, цемент, кирпич чыгарган заводдун жумушчусу экен. Алгач бир кичинекей бөлмөгө кирип, кийимдерин кир, чаң, жыртык башка кийимдерге алмаштырды. Мага ойной бер, бирок алыс кетпе, деди. Атам кабинетте иштебейт экен деп көңүлүм түшүп калган. Ойногум келген жок. Сыртта бир стул бар экен. Ошого барып отура калдым. Атам жонуна 2 каптан цемент коюп, КамАЗга ташып баштады. Тери коюлуп жатты. Эч бир эс алган жок. Кайра колуна 20 кирпичтен жейип алып, экинчи КамАЗга ташып кирди. Мени карап, кол булгалап жылмайып коет. Түшкү тамактануу болду. Бир аял келип, жумушчуларга бир чин шорпо, анан 2 кесим нан таратты. Атам түртүшүп кезекке туруп, тамагын алып мени көздөй келди. Иче кой, чарчадың го, деп мага сунду. А өзү болсо бир сындырым нан жеп алды. Атам экөөбүз ошентип тамактанып олтурсак, бир киши келип, "Бүгүн бул каптардын баарын жүктөгүлө", деп жумушчуларды бакырып урушту. Атам эми жонуна 3 кап цементти коюп ташый баштады. Буттары титиреп, жыгылайын деп барып туруп кетти. Көрсө, жону чын эле ооруган турбайбы? Байкатпай келип, секирбей эле койсом болмок экен. Ошентип кеч кирди. Түндө жолго чыктык. Унчукпай жанында кел атам. "Ата, эртеңден баштап мен сага жардам берип иштейм", дедим. Атам дароо токтой калып, маңдайыма тизелеп отуруп, көзүмө карап, "Балам, мен сенин атаңдай болуп, цемент ташып иштешиңди каалабайм. Карындашың экөөң окуп, мен бара албаган башка өлкөлөрдү көрүп, чоң адам болуп, чоңоюшуңарды Кудайдан тилейм. Билесиңби балам, мен убагында окуйм десем, чоң атаң болбой койгон. Ошондо мен балдарым сөзсүз билимдүү болот", деп өзүм сөз бергем. "Балам, бул кургур кара күч бир күнү кетет. Ал эми билим өмүр бою сени менен калат. Ошондуктан билимдүү, илимдүү болсоң кыйналбайсың. Курсагың дагы ток болот. Мектептен жакшы окуганыңды билем. Дайым сени менен сыймыктанам. Кээде силерге жетиштүү убакыт бөлө албай калам. Бирок атаң силерди жакшы көрөт, балам. Муну унутпа. Силер үчүн баарына даярмын. А сен акылдуу болуп, мен жокто апаң менен карындашыңа карлашып тур. Макулбу? Келе, колду бер." Акырын башымды ийкеп, атамды катуу кучактап ыйлап кирдим. Атам да кучактап ыйлады.
Ошентип кайра үйгө келдик. Кеттик балдар. Куба бир сонун жер таптым дейт. Мен барбайм. Үйгө кетем. Ай, эмне болду сага? Кеттик бас. Жүрү тезирээк. Жок. Апам менен карындашым жалгыз. Аларга жардам беришим керек. Эртең тест болот. Ага даярданам. Мен кеттим балдар. Жакшы ойногула. Мен эми билдим. Көрсө, атам мени жакшы көрөт экен. Апамды, карындашымды, мени багам деп, керилден кечке иштеп үйгө чарчап келет тура. Эми атамдан капа эмесмин. Анткени атам менен апам мени жакшы болсун деп урушкан тура. Мына ардактуу замандаш, эми бул окуядан өзүңүз тыянак чыгарыңыз. Макала интернет баракчасынан алынды. Болгон окуянын негизинде жазылган макаланы сиздерге жеткирүүдө максат бул нерседен таалим тарбия алышыңыздарга тилектешпиз. Эгерде сиз каналда алгачкылардан болуп көрүүчү болсоңуз, анда катталып коюңуз. Катталган соң коңгуроочону басууну унутпаңыз.